Менин суроомду максаттамалаа берип коесузбу? Биз кызыбызга кафеге той өткөздүк эле. Анан кошунам 65 жаштагы киши динде эмес. Тоюңар кут болсун деп менин бетимен өөп койду эле. Күйөөм экөөбүз ошон үчүн ажырашып атабыз. Ортодо 4 бала бар. Эми эмне кылсаң? Астагфируллах. Таксырлар. Бизде шарияттын рамкасы бар да. Кайсы эркек, кайсы аялга адал, кайсы адал, кайсы эркекке адал, кайсы арам экенин. Мындай бирөөнүн турмушу азыр бузуп атат. Шарият ошон үчүн айткан, көзүңөрдү ачкыла. Бардык нерсени. Сен кандай бирөөнүн аялын өбөсүң? Сен кандай бирөөнүн аялын өбөсүң? Анан бул тиги аял деле кичине эме болуш керек да, бия. Узага тарса да отур, жок деп күнтөрө болсо да. Өзүңдөн деле бар да, капа болбо да. Анан күйөсү да андай. Эркек деген гайраттуу болот. Мусулман болгондон кийин алхамдулилlah кызгануу деген болот. Кимде кызгануу болсо анын дини жок дейт Алла. Махрамдарына, апасына, эжесине, кызына, карындашына, аялына кызганбаганды даюс деп коет. Даюс Алла Таала кыямат күнү рахмат назарын салбайт деген, бейишке кирбейт деген жери бар. Өтө катуу. Ошон үчүн азыр мына жердеги эмне кылат элеңер? Эми мен айтып элем сен эми үй бүлө бузулбасын. Ушундай эми болуп калды, тияк бияк, тем более кошуна андай мындай неме кылган. Өтө туура эмес болгон. Истигфар кылыш керек, тооба кылыш керек, тияк бияктан. Экинчи жолу вообще намахрам аялдарга саламдашып, карап, учурашып, жана бана алды берди. Эркектер бар, балдарыңар бар, ошону жиберсең ошондо иштелип бүтө берет. Шариятыбыз таза кыскасы. Бизде мына айтып аткан шариятыбыз барбы таксыр? Бул тазалыкты каалагандарга, бейишти каалагандарга, ыймандуулукту каалагандарга, уяттуулукту каалагандарга. Анан кимге уят жок, ыйман жок, баары бирге аларга эмес. Мен айткан сөздөрүм бар да. Ошон үчүн кээ бир учурларда ошондон угуп алып, анан жумуртканы кырыз дегендер бар, анан тигиндей, анан мындай деп маданият, саданиятты мага үйрөткөндөр көп болот. Жок таксырлар. Маданият динде, ыйманда, уяттуулукта.